Саламатсыздар, урматтуу менин көрүүчүлөрүм. Бүгүн сиздерге өтө бир маанилүү теманы айта кетейин. Эгер акча көбөйүп баштаганда эмне кылыш керек? Мына мен абдан көп адамдарды көрүп атам да, бир жерде аракет кылып, соода болсо соодадан аракет кылышат, тигил парикмахерский же жанагы бир кичинекей бизнестер болсо, ошентип отуруп, бир 2-3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин үзүрүн көрө баштайт да, көп акча түшө баштайт. Балким айына $10.000 түшөт, балким айына $20.000 түшөт. Жыргализм эми дайыма ушундай болот деп туруп, резко расходун да көбөйтүп ийет да. Мисалы үчүн ай сайын 500.000 сом тапса, сөзсүз түрдө обязательно бир сонун особняк же пентхаус арендага алыш керек. Анын арендасы 250.000 сом. Срочно дагы бир сотрудникти ала коюш керек, ага 70.000 сом айлык төлөш керек. Ошентип жанагы 500.000 тапкан акчасы резко уже расходторго бөлүнүп жок болот да. Бул ойлойт да, постоянно эле 500.000 болот ай сайын, а может даже миллион табам деп ойлойт дагы, иштей берет, расходторун төлөй берет. Бизнесте мындай да өйдө төмөн болуп турат да. Бир айда же экинчи айда вдруг ошондой акча түшпөй калса, жанагы эмне кылат? Расходторду все равно төлөш керек да. Бирөөдөн карыз алат, анан дагы төлөйт. Же болбосо өзү ооруп калса эмне болот? Иштей албай калат, доход токтойт. Все равно жана расходду төлөш керек. Ошентип отуруп, жанагы адам наоборот карызга кирип кетет дагы, кедей болуп баштайт. Ошондуктан ар бириңиздерге кеңеш берет элем, дайыма эле ушундай боло берет деген ойдон алыс болуңуздар. Жанагы түшүп аткан акчаны кармап калганга аракет кылыңыз да. Ошол мисалы үчүн ай сайын 250.000 сомдон төлөп особняк алгыча, жанагы акчаны чыдап чогултуп койсоңуздар, бир жылда 2,5 миллион сом чогулат экен, ага спокойно бир комнат квартираны алып койсо болот. Кааласаңыз өзүңүз жашайсыз, кааласаңыз арендага берип коесуз. Ошентип акча түшүп атканда аны коротконго шашпаңыз эч качан. Акча түшүп атканда аны кармап калып, аны көбөйткөнгө башыңызды иштетип аракет кылыңыз. Ошондо гана сиз жанагы крысиный бега деп коет, ошондон түшүп, кичине мындай расслабленно жакшы жашасаңыз болот да. Ошентип акчаны көбөйтүп финансылык көз карандысыздыкка чыгасыздар. Анда эмесе, эгерде сиз ушундай болсоңуз же айлана чөйрөңүздө сизге окшогон адамдар болсо, ушундай болуп атат деп комментарий жазып коюңуз. Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсеге көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50%га жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. Миңдеген адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывтар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курстагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.